Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге жирой гепатоз тууралуу сүйлөп бермекчимин. Эгерде сиздин ооруңузду май басып баштаган болсо, албетте бул оору катары эсептелинбейт. Бирок бүгүнкү берүүнү көргөнүңүздөрдөн кийин кимде ушул маселе болсо, оюн өзгөртүп, мында толугу менен арылууга болот деген үмүттөмүн. Жакшы билесиздер, оорду сездиргич нервдер жок. Айтайын дегеним, эгер ал жабыркап жаткан болсо, кыйналып жаткан болсо, ооруп калган болсо, ооруп симптом бербейт. Эгер ушул ооруңуз ар тарапта оорусунуз болсо, бул оору эмес, бул өтө ооруган болот. Ошондуктан ооруксунуу болгондо өттү дарылоого аракет кылыңыздар. Анан ушул ооруп билдирбегени менен жабыркаган башка белгилерди бизге көрсөтөт. Ошолорду айтып берейин. Үчөөсүн айтайын. Биринчиси бул өтө алсыз болуп каласыз. Жада калса эртең менен ойгонгондон тарта эле ушундай күчүңүз жок болуп жүрөсүз. Ишке көп жарай бербейсиз, жалкоолонуп каласыз. Бул оорунун жабыркагандыгынын биринчи белгиси. Анан өтө ачуулуу дагы болуп каласыз. Бүгүнкү күндө соц тармактардан көрүп эле жүрөсүздөр. Ошол унаада бараткан адамдар эле түшө калып эле жаккалашып, жада калса бычак чыгарганга чейин барып атышпайбы? Мына ушул оорунун жабыркагандыгынын дагы бир белгиси. Мындан сырткары ушул көп эле адамдар жада калса мага дагы ушул көрүнгөн келгенде айтып калышат, жүрөгүм ооруп жатат дегендей. Жүрөктүн тушундагы ооруксунуулардын болушу дагы оордун жабыркагандыгынын бир белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан жүрөгүңүз ооруду, текшерилдиңиз, жакшы чыккан болсо, анда дароо эле оорду текшертиш керек. Ошол органыңыз жабыркаганда дагы жүрөктө ооруксунуулар болот. Анан оорду кантип текшеребиз? Өтө эле жөнөкөй. УЗИге түшөсүздөр, фиброскан деген аппарат бар. Өтө бардык жерде жеткиликтүү эмес, бирок Кыргызстанда бул аппарат дагы бар. Каалаган адам барып түшө алат. Оорудо фиброз бар жок аныктап берет. Ушул эки аппаратка түшүңүздөр. Мындан сырткары оорунун анализдери бар. Кандан эле анализ алып туруп, каалаган лабораторияга барып, оорунун абалын билип койсок болот. АЛТ, АСТ, тимоловый проба, билирубин, щелочная фосфатаза, ГГТ деген анализдер бар. Жалпылап эле печеночный тест десеңиздер болду. Оорунун анализин ошол лаборатория сиздерден алып, аныктап берет. Оор жабыркаган же жабыркабаган. Жабыркабаган болсо жакшы, эгер жабыркаган болсо, анда тезинен дарыланууга киришүү керек. Анан жирой гепатоз чындыгында ошол жанагы айткан белгилер менен дайыма эле айкалыштап боло бербейт. Бирок ушул оорду май басып, ошонун негизинде ал алсырап баштаган ошол белгилер менен дагы көрсөтүшү мүмкүн. Бирок сизде эч кандай белги жок, болгону жирой гепатоз чыкты, анда деле сиз кош көңүл карап коюшуңуз керек эмес. Анткени жирой гепатоз баары болуп туруп фиброзго алып барат, фиброздон кийин сиррозго алып барат. Сирроз деген сөз оор жараксыз болуп калды дегени. Эми мындан ары балким сизге өтө кыйын болот да. Ошондуктан ушуга жеткирбей, жирой гепатоз диагнозу коюлгандан кийин эле дароо аны жойгонго, оордон ушул майларды кетиргенге умтулуш керек. Оорду май кантип жабыркатат? Май өзү дароо эле ушул жабыркатып баштабайт. Жай баракаттан болот да бул нерсе. Ал ар бир клеткага барат. Бизде мисалы оордо миллиард клетка болсо, ошонун ар бирине барат. Андан кийин алардын арасында дагы май туруп калат. Анан алар ошол оорду каптап калгандан кийин эмне болот? Оордун ар бир клеткасынын ошол чоюлушуна, ошол оордун да жакшы тура албай калышына себеп болуп дагы акыры бул жабыркатат. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, май үйдө деле ушул муздаткычта дейли көпкө чейин туруп калган болсо, ал жагымсыз болуп баштайт да. Ошол биздин органыбыздын ичинде дагы ушундай болот. Перекисный окисление липидов деп коет, или пептидов. Бизче кантип айтсак болот? Ошол оор биздин ичибизде туруп айнып баштады дегени да.
жабыркатып баштайт. Сөзсүз түрдө клеткаларды, боордун клеткаларын өлтүрөт да. Ошентип отуруп цирроз болот. Жада калса ушул боордун рагына да алып барышы мүмкүн бул маселе. Андыктан сөзсүз түрдө дарылануу керек. Анан биздин ушул денебизде болуп жаткан баардык нерсеге гормондор дагы таасир этет. Мисалы адипонектин деген гормон бар. Бул гормон болсо биздин пайдабызга иштейт. Негизи ар бир эле гормон биздин пайдабызга иштейт. Бул ушул биздеги керексиз болгон майларды мындай таркатып жок кылып турчу гормон. Жана ал ушул жирогепатоз күчөгөндө анын таасири азаят. Анын таасирин көбөйткүбүз келсе эмне кылышыбыз керек? Анын таасирин көбөйтүш үчүн биз 10 килограмм жок дегенде салмак ташташыбыз керек. Ошондо ал кайра активдүү болуп баштайт. Бизде дагы лептин деген дагы гормон бар. Бирок бул бизге түздөн түз таасир эте алыш үчүн ал биздин гипоталамусубузга ушул барып туруш керек болуп калат да. Бирок бизде жирогепатоз болгондон кийин бул гормондун дагы таасири өтө аз болуп калат. Бизде дагы инсулин деген гормон бар. Инсулин деген гормон биздин мусорду тазалоочу машинабыз десек дагы болот да. Ошого дагы салыштырсак болот. Ашыкча ушул каныбызда турган глюкозаларды жок кылып турат. Жана бизде жирогепатоз болгондо ушул инсулин деген гормон тескерисинче көбөйүп баштайт. Бирок көбөйгөн менен анын дагы таасири азаят. Жана бул нерсе балким инсулин резистентность деп коет, ушуга алып барат. Жада калса кант диабетине дагы алып барып коюшу мүмкүн. Мындайча айтканда, ушул биздин боорубуздун май басканы ушул гормондордун ишин начарлатат. Бизде дагы резистин деген гормон бар. Бул болсо инсулиндин таасири азайганда көбөйө турган гормон. Бул болсо ушул майды тескерисинче көбөйтүп баштайт. Майдын запасын ашырып баштайт. Эми албетте бул биздин ушул пайдабыз үчүн иштейм деген бир аракет да. Бирок бул нерсе биздин зыяныбызга. Андыктан эмне кылышыбыз керек? Андыктан ушул гормондордун иши калыбына келип, бизге жакшы иштеп бериш үчүн дагы биз жирогепатоздун арылууга умтулушубуз керек. Жирогепатоздон кантип арылабыз? Жирогепатоздон арылуу үчүн биз туура тамактанууга киришибиз керек. Биз жей турган тамак кайсы гана тамак болбосун, ал түздөн түз зыяндуу болуп калбайт биз үчүн. Качан зыяндуу болот? Качан биз аны ашыкча жегенбизде. Ошондуктан ашыкча коюудан алыс болойлу. Ушуну мен жалпыңыздарга сунуштаймын. Ошондо боордо май баспайт. Баскан болсо дагы азайып баштайт. Өтө жөнөкөй, бирок аткаруу кыйын болгон сунуш деп ойлойм. Бирок аракет кылган адам ушуну жасай алат. Эми жебей коюңуздар дебей, тоюнганда тойгон сезим келгенге чейин жегенди токтотуп коюш керек да. Мурулган тамактарды ар күнү жей бербеш керек. Бүгүн жедиңиз, эртең жебеңиз. Бир чыны тамак жедиңизби, ошону бир аз азайтып үзкөрөк жеңиз. Кою тамак жегенде нан кошпой жеңиз. Өтө жөнөкөй, бирок зарыл болгон эрежелер. Ушуларды аткарууну азырдан баштаңыздар. Анан жирогепатозго дары жазуу керекпи? Албетте керек. Караган ушул терапевт врачыңызга барып, ушул жирогепатозго лечение жазып бер десеңиздер, жазып берет. Дал менден жаздырып алам десеңиздер, анда мен иштеген жерге келсеңиздер болот, же болбосо телефон аркылуу дагы төлөм кылып сөзсүз түрдө онлайн лечение жаздырып алсаңыздар болот. Мен сиздердин ушу анализдериңиздерди карайм, ушул жалптарыңыздарды угам, ошонун негизинде зарылчылык болсо жазып берем. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Түздөн түз эле жалпыңыздарга мунун лечениясын жазып бергенге акын жок экендигин унутпаңыздар. Өтө да айтып өттүм, жирогепатоз кесепеттүү. Албетте бүгүнкү күндө өтө көп адам жирогепатоз менен жабыркап жүрөт. Анда деле бар, мында деле бар, менде деле бар, эч нерсе эмес деп ойлобоңуздар. Бул дарт башка дарттар болуп келет. Безибизди жабыркатышы мүмкүн. Бул нерсе кант диабетине алып барат. Бул жүрөк кан тамыр системасын жабыркатышы мүмкүн. Жүрөк кан тамыр системасын жабыркатса, бизде инфаркт деген оору пайда болот. Ага чейин
гипертония, жогорку кан басым деген оору пайда болот. Акыры инсультка чейин алып барышы мүмкүн да. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Колдон келишинче ушул оорубузду май басса, курсагыбызды май басса, мындан кутулууга умтулайлы демекчимин. Ушул максатта көпчүлүккө жардам берейин деген ниетте бул дени сак жашоо деген курсту мен кайрадан баштадым. Өзү мисалы ар бир адамдын машыктыруучусу болот. Мисалы спортсмендердин мушкер болобу, күрөш менен машыгабы, анын өзүнүн ошол агайы болот жана ал ар дайым жандап жүрөт. Ошол сыяктуу мен дагы эгер сизде жирок гепатоз болсо, ушундан толук айыгып кеткениңизге чейин сизге балким устаттык десем, балким ашыкчараак болсо керек, бирок сизге карап турган адам болуп, ушул сиз менен толук иштешип жардам бергенге даярмын. Ошондон толук айыкканыңызга чейин. Албетте эми кызматта болгондон кийин анын төлөмү дагы болот, минималдуу төлөмү да болот. Ошол дени сак жашоо курсуна катышып, тыгыз байланышта болуп, мындан арман десеңиздер, өйдө айткан номерге байланыша бериңиздер. Жана бүгүн ушул жирок гепатоз маселеси боюнча ачыкталбай калган суроолоруңуздар пайда болсо, комментарийге жазып кое бериңиздер. Балким сиздин сурооңуздун негизинде кийинки видеолорду даярдап калаттырмын. Анан менин иштеген ооруканага келип, менин көзүм өнүгө жатыптарман десеңиздер дагы ошол номерге байланыша бересиздер. 0504 44 55 28. Эгер сиз каналга катталуучу болбок болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться деген басымды басып коюңуз. Анда сиз кийинки жаңы чыккан медициналык маалыматтарды алдын ала көрө аласыздар.